Бейиш нуру. Dinge arnalgan bir ömür. Hüsnü Bayramoğlu kim? Hüsnü Bayramoğlu 1935 жылдын 15 fevralında Türkiye'nin Safranbolu rayonunda жарык дүйнөгө келди. Atasının atı Hıfzı Bayram, apasının atı Fatma Hanım. Atası da apası da dindar, takva adamlar ele. Atası Hıfzı Bayram'da ömürün dinge arnadı. Atugül Badiüzzaman menen çoğu türmöge girgen gündörü da boldu. Apası Fatma Hanım da nur kızmatından çette kalgan jok. Жолдошуна ар дайым жардам берди. Hüsnü Bayram агабыз болсо эрте жашта эле Ырселей Нур кызматын тааныды. 7 жашка келгенде Ырселей Нур китептерин жазып жайылта баштады. Ал мезгилдери Ырселей Нурга мамлекет тарабынан тыюу салынгандыгы үчүн колдо кагаздарга жазып жайылтышаар эле. Ошентип үй-бүлөсү чакан Нур мектебине айланды. 1949 жылы 13-14 жаштарында эниси Йылмаз экөө Эмирдак шаарына Бедиюззаманды зыярат кылганы барышат. Бадиюззаман Сайд Нурси менен алгачкы ирет ошол жерде таанышат. Зыярат жемиштүү болуп Бедиюззамандын батасын алып кайтышат. 1950 жылы орто мектепти аяктады. Мектепти бүткөн соң 15 жаш курагында баарын таштап Бадиюззаман Сайд Нурсинин жанына келди. Ал кезде Бадиюззамандын жанында дагы бир топ окуучулары бар эле. Алар менен кошо Бедиюззамандын өмүрү өткөнчө жанынан чыкпай dinge кызмат кылды. Бедиюззаман Сайд Нурси өмүрүнүн акыркы күндөрү Урфа шаарына барды. Hüsnü Bayram агабыз машинесин айдап, бир топ окуучулары коштоп барышты. Көп өтпөй Бедиюззаман Сайд Нурси 1960 жылы Урфада оорудан улам көз жумду. Коштоп баргандардын баары аны акыркы сапарга узатышты. Hüsnü Bayram агабыз баш аягы Бедиюззаман Сайд Нурси менен 10 жылдай чогуу жашады. Бул 10 жыл аралыгында ал кишиден көптөгөн асыл бийик сапаттарды үйрөндү. Мыкты таалим алды, чыйыр алды, жетилди. Эң негизгиси динге, исламиятка чоң кызмат аркалады. Ырас. Ал кездерде динге мээнет кылуу оңой эмес эле. Осман дөөлөтү кулагандан кийин ордуна Түркия мамлекети түзүлүп, бийликке Кемал Ататүрк келет. Анын жүргүзгөн саясатынын негизинде динге катуу кысым көргөзүлө баштайт. Диний китептерди жазуу, жайылтуу мында турсун, azanga tıyığı salıngan bolcu. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Natijada azan 18 yıl boyu Türk tilinde aytılat. Kemal Atatürk'ün sayasatı menen Ayasofya meçiti jabılıp, кийин muzeyge aylantılat. Andan başka dağı öte köp meçitler jabılıp, Atugül Gevirkilerin malkanaga aylantışat. Kim selde oronso ölüm жазасы же түрмө күтүп турчу. Ким жоолук салынса эскичи деп аталып, мамлекеттик кызматтарга, окуу жайларга алынчу эмес. Азан айтып, динге чакырган адамдарды түрмө азабы күтүп турчу. Ушундай кыйын кезеңде динге ыйманга кызмат кылуу чындап оор иш болгон. Канчалык катуу кысым болбосун, Hüsnü агабыз дин кызматын таштап койгон жок. Тескерисинче ар бир кыйынчылык аны чыйралтты. Жыйынтыгында көп жыл бою түрмөдө жатты. Бадиюззаман Сайд Нурси көзү түрүү кезинде окуучулардын ичинен бир нече кишини өкүл кылып дайындап кетти. Булар менин толук, чынчыл, ишенимдүү мураскерлерим. Мен өлгөндөн кийин нур кызматын алар улантышат деп осуят калтырды. Алар Тахири, Суңгур, Жейлан жана Hüsnü Bayram. Бул кишилер Бедиюззаман Сайд Нурсиден кийин нур кызматын улантышты. Анын аманатын өмүрлөрүнүн аягына чейин бузбай так аткарышты. Албетте, Ырселей Нур кызматы бир-эки кишиге байланбайт. Жалпы жамаатка таандык кызмат. Бирок кызматтын усул тарзи сыяктуу кээ бир маселелерде жамаатка кеп кеңешин, агалык сөздөрүн айтып турду. Бул багытта зор салым кошту. Бул өкүл шакирттер наамын алган Бедиюззамандын окуучуларынын үчөөсү бир топ жыл мурун кайтыш болуп кетишкен. Болгону ушул Hüsnü Bayram агабыз калган эле. Тилекке каршы бул агабызда былтыркы чыккан Тажи илдетине кабылды. Ооруу деген ооруу экен. 2021 жылдын Рамазан айында 18 апрель күнү 86 жашында көз жумду. Учурда Бедиюззаман менин өкүлдөрүм, алардын айтканы менин айтканым деп атаган ошол өкүл шакирттеринин баары
милдетин, кызматын орундатышып, о дүйнө сапар тартышты. Учурда тирүү калган өкүл шакирти жок. Тарыхта үй бүлө курбай өмүрүн дин кызматына арнаган бир топ пайгамбарлар, инсандар, аалымдар бар. Алардын сап башында Иса алейхиссалам, андан кийин Абу Хурайра разияллаху анху. Аалым олайлардан болсо Бишри Хафи, Имам Бухари, Имам Табари, Замахшари, Имам Набави, Саид Ахмад Бадави жана ушул өңдүү бир нече аалымдар бар. Хүснү Байрам агабыз да ушул аалымдардын ыкмасын колдонуп, өзүн динге арнады. Ал үй бүлөнүн ордуна дин мээнетин тандады. Дээрлик 80 жылдык өмүрүн динге арнады. Ыйман кызматын жайууга жумшады. Мансап, байлык, даражага чуркаган жок. Айтып кеткенибиздей, ал мезгилде Туркияда диний китептерди жазууга да, жайылтууга да катуу тыюу салынган болчу. Ошого карабастан ал кыйынчылыктарга, сыноолорго сынган жок, багынган да жок. Баарына чыдады, тик турду. Өмүрүнүн аягына чейин ушул улуу жолдо кызмат кылды. Албетте, оор мезгилде кылынган мээнеттер текке кеткен жок. Талыкпаган эмгектин, мээнеттин аркасы менен нур кызматы дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө тарап, мол жемишин берүүдө. Нечендеген жаштар ыйык Курандын тафсири болгон Рысылай Нур китептерин окуп, ыймандарын куткарышууда. Эң негизгиси, мекенине, өлкөсүнө пайдасы тийген, зыянын тийгизбеген муун тарбияланып чыгууда. Бедиузаман Саид Нурси көзү тирүүсүндө Ая София кайрадан мечит болуп ачылат. Ал күндөрдү мен көрбөйм, мүрзөмдөн гана күзөтүп турам. Ал күндөрдү Хүснү Байрам көрөт деп айтып кеткен экен. Айтканы чыгып 2020 жылы Ая София кайрадан ачылды. Түркия президентинин атайын чакыруусу менен Хүснү Байрам агабыз анын ачылыш аземине катышты. Ал күндөрдү көргөнүнө 1000 мертебе шүгүр айтты. Биз жаштарга да ушул сыяктуу аалымдардын мээнеткечтиги, коркпостугу, илими насип кылсын. Жараткан кабырын кенен, акыретин абат, жаткан жерин жайлуу кылсын. Değiş nuru.